Устаз дейт, эрди катын бул дегени ошол аял күйөөсү деген сөз да. Көзү өтсө автоматтык түрдө талак түшөт дешет. Жана кабырга койгондо бир тууганы коет деп. Күйөөсүнө уруксат жок экен деп күйөөм айтып келди. Ошондон бери өлүмдү эбес деп ойлоном. Ким кабырга коет? Өзүмдүн бир тууган сиңдим бар, ал эми эркек бир туугандан иним бар. Бирок атабыз бир, апаларыбыз башка. Жакшы түшүндүрүп кетишиңизди суранам. Чоң рахмат дейт. Ооба, шариятта өзгөчө биздин Ханафи мазхабта аял киши эми ичер суусу көрөргүнү түгөнгөндөн кийин акырет сапарына узаган соң өлүм менен кездешип, эркек киши менен ортосунда күйөөсүнүн убактылуу никеси үзүлүп турат да, кыяматта кайра экөө биригет. Ошол учурда эркек кишилерден күйөөсү жана эркек адамдар жууганга уруксат эмес. Аял кишилер ошо эң жакшысы шариаттын эрежелерин, жоболорун билген, маркумду алыскы узак сапар узатууда кепинин бычып, жакшынакай жууй турган илимдүү, илимден кабары бар адамдын киргени жакшы болот. Ошол кандай жууш керек, кепиндеш керек, ошого жакын жарай турган аял заты кирет. Авраттан көзүн сактап, шарият китептеринде, ошонун ичинде Мухтасар Лукая, Ал-Ихтияр, Хидая китептеринде кеңири келет. Ошол чүпүрөк жабылып турат да, кездеме сыяктуу. Ошол чүпүрөктүн астынан карабастан туруп уяттуу жерлерин, аврат жерлерин жууп башка кылат. Авратка көз түшпөш керек болот. Андан кийин ошол эң жакын эжеси же сиңдиси шариаттан кабары бар болсо ошондой адам киргени жакшы. Бул биринчи шарты. Экинчи шарт, кирген адам өтө аманатка бекем, маркум ар кандай абалда болот, карарып кетет, жакшы абалда болот. Ошо өлүктү жер жамандап барбасын деп кыргызда бекерден айтпайт. Ар кандай жаман нерсени көрсө, чыгып элге айтпай тургандай, жакшы күмөн кыла тургандай, аманатка сылга бекем болгон адам кириш керек. Жууй турган шариаттан илими бар. Эң жакшысы жакындарынан, мисалы энеси бар болсо, көзү тирүү болсо, сиңдиси же эжеси. Анан сиздин мисалда сиңдим бар деп атасыз, ошо сиңдиңизге үйрөтүп, жалпы шарият илимин билиш керек аял киши ошондой өлчөмдө. Болбосо ошол жакынкы жашаган аймакта илимдүү, билимдүү, жоолукка бекем болгон аял заты кирип, жанагындай авратка көз жүгүртпөстөн чүпүрөктүн башканын астында жууп узатат. Сиз андан кыжалак болбоңуз, бул ошол жаназадагы насип маселеси. Кимдин колунда жан беребиз, ким биздин кепинибизди бычат, ким жууйт, ким кабырга коет. Эми жакшы, такыба, илимдүү адамдардын, сырга бекем, аманатка бекем адамдардын коюусун суранабыз. Биз ошол канткенге өлгөнгө чейин кандай амалдарды кылып калышыбыз керек, канткенде Кудайга, Расулуллага, Алланын элчисине жагабыз деген маселени козгосок туура болот. Ал маселесинде эми сиңдиңиз болбой калган күндө деле эми тагдырды Кудай билет да, ким биринчи кетет, кандай болот. Жакынкы ошол аял затынан баягы шариаттан илими бар, жууганды билген, кепинди быча билген, аманатка бекем болгон аял заты иншалла табылат.